Президент Кыргызстанда бир партиянын диктатурасын орноткондон бери эл тынчыбай бийликке нааразычылык барган сайын күч алууда. Ажо канчалык оппозициялык саясатчыларга ызырынбасын, аларды камап оор беренеге такап соттобосун, бир чындыкты, бийликтин кадырын өзүнүн партиясындагылар кетирип жаткандыгы билиши кажет. Алыс барбай Жогорку Кеңештин депутаты СДПК фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкинаны мисал келтирели. Бул айымда Кыргызда эзелки кейги барбы, айтор кайсы жерде жүрсө да түпкү улут ээлерин кемсинткен сөздөрдү сүйлөп жүрөт. Баш кийимибиз ак калпакты мончого гана кийгенге жараган чүпүрөккө салыштырганда анчалык кейбедик эле. Бирок 7 мартта аял затынын майрамынын алдында баатыр энелерди фашистке теңеп, дагы бир жолу кыргыз энелеринин беделине шек келтиргенсиде. Чон рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Я, кстати, тоже просила, чтобы было в открытом режиме, потому что пора разобраться в этих вопросах, чтобы дальше оно не затягивалось. Единственное, значит, я хочу объяснить всем моим уважаемым коллегам, почему я вынуждена была обратиться в ваш комитет. Я только основывалась на 3 самых главных законах, как для меня, как для законодателя. Это Конституция Кыргызской Республики, я считаю, что там были нарушены нормы. Закон о статусе депутата, где статья 24 гласит, что оскорбление депутата Жогорку Кенеша, а равно клевета в отношении депутата, либо распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде, а также любые агрессивные действия, направленные против него, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. То есть я посчитала, что в данном случае также эта статья была нарушена. И у нас есть с вами еще один документ, регламент и кодекс депутатской этики, где также я хотела бы отметить, что все выступления депутата, особо именно если это касается в отношении коллег, должны быть основаны на проверенных фактах. Вот, в связи с тем, что ни одно мое выступление не было связано именно со стенограммой, а стенограмма — это основной, я считаю, фактически доказательный инструмент. Вот, только все выступления были обоснованы на средствах массовой информации, на каких-то печатаниях статей в газетах. Чектен чыккан депутаттын жүрүш-турушу кече парламенттик этика жана регламент комитетинде каралып жатканда да Карамушкина мен антип айткан эмесмин, кечирим сурагыдай сөз айтпадым деп кебелбейт. Бирок анын кандай сүйлөгөнү стенограммада сакталып турбайбы, мына андан үзүндө. Мырзалардын көңүлүн бир нерсеге буруп койгум келет, дейт Жогорку Кеңеште айтылган сөзүндө Ирина Карамушкина. Кээ бир бузуклар аялдарды бийликке каршы колдонуп жатышат. Массалык маалымат каражаттарын жазгандарына таянсак, менин билишимче Жалал-Абаддагы нааразычылык акциясында 150 баатыр энелерди алдоо жолу менен колдонуп жатышат. Я хочу ответить, что как преподаватель... Бул уюштургандар үчүн уяттуу нерсе. Кимдин уулу же небереси ушундай жолго барды? Эскерте кетсем, мындай жолдор фашисттер калканыш катары аялдарды, балдарды колдонушкан деп сөзүн аяктаган эли күлө. Айткан сөзүн мойнуна албаган депутаттардын күнүмдүк турмушуна айланып калгансы да, эрдик кылып кой союп, иттик кылып төш тарттың дегендей эле кеп болуп калды көрүнөт. Көп учурда эрдемсинип бир нерсени айтканышат да, эртеси мен эмес деп чыгышат. Мындан келди парламенттин 30% Жылдыз Жолдошова окшогон чындыкты бетке айткан намыскөй депутаттар болсо, биздин калпагыбызга да, энелерибизге да ашыкча сөз тийбей, кыргыз армиясы кыргызча сүйлөгөндө сыймыктанар белек. Урматтуу коллегалар, мен башында айтып кеттим, бир нерсе кылганыңыз, бир нерсе кылбагыңыздын бетин турмайт деп силердин комитетиңерге арыз жазыптыр менин коллегам. Мен андан чочуган да корккон да жокмун. Себеби стенограмма 13 мартта мен айтылган стенограмма турат. Мен биринчи өзүм сөзүмдө айтып атам. Мына тил боюнча канча сөздөр чыкты гезиттерге. Калпак боюнча армияда кыргыз солдаттары мына кече дагы чыгып атат 04-түндө. Дагы ракетно-зенитный частька барган экен, кыргызча, кыргыз солдаттарына орус тилин билбейт экен. Көптөгөн тилдерди билиш керек деп Исмаил Сакыч айтып атат. Бул устав боюнча ушундай кыргыз тилинде сүйлөш керек деп. Эми баатыр энелер жөнүндө 7 мартта мен тилекке каршы жок элем. Бул сөз айтылгандан кийин. Абдан көп звоноктор болду. Баатыр энелер абдан капаланды. Мен биринчи мына выступлениемде, Төрөбай Закирович, сиз да болдуңуз. Мен айтып атам, ушул акарат кылбай эле, жөн эле ушундай бир ошол сөздөрдү айтпай эле депчи. Бир жаман сөз жок. Анан келип калды дагы Карамушкина кыйкырып кирди. Албетте ал стенограмма түшкөн жок. Микрофонго сүйлөбөй, бессовестно тиги бу деген каяктан сөздөрдү айтты.
Ал мазмунuna түшүнгөн жок менин сөзүмүн. Мен ошол жерде айтып атам. Бул баатыр энелерди мындай 7 марттын алдында, 8 марттын алдында, майрамдын алдында эмне кереги бар? Ана мына айтып атат өзүнүн немесинде, стенограммасында. Мына говорит, когда фашисты при наступлении за оградительным щитом использовали женщин, детей, стариков. Кечирип коесуңар. Организаторлар болгон эмес. Баатыр энелер өздөрү чыгышты. Себеп Ташиевдин энеси баатыр эне экен. 11 баланы төрөгөн. 2005-жылы Ташиевдин энеси каза болгондо абдан чоң депрессия түшкөндө ушул баатыр энелер алып чыккан экен депрессиядан Камчыбек Ташиевди. Андан кийин айтып атат: уважаемые женщины многодетные матери, не позволяйте собой манипулировать даже за денежное материальное вознаграждение. Мына ошого баатыр энелер кап болуп атат. Биз кайсы акчага сатылып, бизди манипулировать этпедей дейт. Энелердин сөзү, бул менин сөзүм эмес. Биз баатыр энелер 11, 12, 15 баланы төрөгөн баатыр энелер биз эмне койбузбу дейт. Сиздин коллегаңыз Карамушкинага дейт. Же биз уйбузбу дейт, бизди манипулировать эткендей дейт. Мына ошол сөздөргө кап болуп атат. Эң биринчи выступлениемде эч кандай жаман сөз айтпай, ушул сөздөрдү айттым. Да, мен айттым. Тиги эгерде биздин тилибиз жакпаса эне тилибиз, эгерде биздин улуттук баш кийим, бул баш кийим деген кечиресиңер, бул бизде ыйык нерсе. Эгерде бир атанын баш кийими түшүп калса, энеси да, баласы да аттабайт ошол баш кийимди. Атанын баш кийими түшүп калыптыр илип коет. Анан солдаттарга барып алып, эмне үчүн орус тилин билбейсиң деген кекеткен сөздөр болду деп средства массовой информация чыгып атат. Баатыр энелер боюнча чыгып атат. Эми ошол сөздөрдүн баарын тең бул желтая пресса жазды деп коюп атат азыр. Эми мындай сравнениянын дагы өзү чеги болот да. Анан кийин ошол энелер чынында эле абдан капа болду. Эми мен ошон үчүн айтып атам, тилибиз жакпаса, улуттук баш кийимибиз жакпаса, кыргыз солдаттары жакпаса, баатыр энелерибиз жакпаса, анда биздин өлкөдөн чыгып кете бергиле деп атам мен. Коллегам, себеби ал эле эмес, кыргыздар өздөрү чыгып кетип атат. Бул Кыргызстанда жашоо болбой калды, мага жакпай калды Кыргызстанда. Бул сөздүн эмнеси бар? Бул чындык. Анан мен таң калам да, Төрөбай Закирович, бизде эмне ушул коргоо жана коопсуздук боюнча ушундай чоң маселе бар биздин өлкөдө. Качан коалиция көпчүлүк председательди шайлайсыңар? Шайлаш керек. 2014-жыл турат. Анан кийин ушундай чоң комитетти кечирип койсуңар, же бир мугалим, же агроном, же болбосо мага окшогон курулушчу тейлебеш керек. Бизде 2014-жыл турат. Мына выступленияларын жазып атат. Эми бул жазган нерсени айтып атам. Мен фактыларды. Мен өзүм оюмун эчтеке чыгарган жокмун. Мен коллегама жөн келип эле айтып аткан жокмун. Мына баатыр энелердин алдына барганда да айттым, стенограмманы даже окуп бердим. Ошондо да кап болуп атат. Бизди манипулировать этип акча алды деп доказать этсин акча алганын дейт. Анан жазып атат. Мына интервьюсу. Конечно, армия, как другие государственные органы, должна быть многонациональной. Кыргызстан многонациональная страна, но сегодня большинство солдат кыргызы. Наверное, это из-за того, что в стране сейчас остро переживается этнический конфликт деп атат. Мына коопсуздук комитетинин төрагасынын орунбасары айтып атат. Кайсы межэтнический конфликт болуп атат бизде? Азыркы бийликтин тушунда, Төрөбай Закирович. Эту проблему нужно решать на уровне государства. Возможно, родители боятся за своих детей и поэтому не отпускают служить. Есть еще вопрос языкового барьера. Не секрет, что в армии преобладает государственный язык. А у нас еще существует проблема незнания кыргызского языка. Это тоже может влиять на решение ребят не идти в армию. Кечиресиңер, Советтер Союзунда сен билесиңби орус тилди? Сен билесиңби немис тилди деп сураган эмес. Кыргыздар Германияда слушает экен. Ошол эле орус солдаттары Англияда слушать эткен. Бул мындай ушундай нерселерди айтып койсом эле мен жаман көрүнө беремби? Баатыр энелер боюнча действительно 5 минут уже прошло. Нет, еще не прошло. Я смотрю. Мы тоже смотрим. Анан ошон үчүн мен айтайын дегеним бир гана нерсе болчу да, барып туруп ошол энелердин алдында түшүндүрүп, энелердин жүрөгү ооруду да. Мына 21 март Норуздун алдына мен да барып
Жоқ дегенде орысты жакшы тоссун ушул энелерди барып энелердин алдында мен кечирим сурап койдум коллегам атынан. Анан ошон үчүн мындай урматтуу коллегалар, келгиле, эгерде бардык нерсе жазылса, болгонун айтып атсам, мына ушул жерде жазылып атат. 10 миңдей киши мына сайтта жазылып турат. 10 миңдей киши топтоп тиги мен сизге бербедимби Төрөбай Закирович? Могу жерде бар силерде. Анан ошону ушундай деп, мына мындай деп сравнивать дейин, анан кийин экинчи бөлүгүндө мен айтып атам, момундай мен буну ойлоп тапкан жокмун. Мен аны окуп келип алып, биринчи өзүм сөзүмдү айтып аткан жокмун. Албетте, барыбыз тең кээде ашып да кетет. Мен деле кээде сүйлөп атканда туура эмес сүйлөп алышым мүмкүн. Бирок эми ошол туура эмес сүйлөп алганыңды, же туура эмес болгон. Анан могу жерде жазып атат. Я не буду извиняться перед ашанами дейт. Бул эмне деген сөз? Да, биз оштуктарбыз. Мен оштон төрөлгөнмүн. Что за оскорбление? Айтпайбы, я не буду извиняться перед жителями Ошской области. Анан эмне? Тарынбай бала. Тарынат. Эми мындай мугалим экен болуптур. Лексиконун хотя бы оңдоп албайбы? Анан дагы бир жолу кайталап коеюн, урматтуу коллегалар. Эгерде Ирина Карамушкина депутат, мамлекеттин эң жогорку парламенттик бийликте, мамлекеттин эң жогорку кызматында отуруп туруп, кыргыздын суусун ичип атып, кыргыздын нанын жеп атып, Кыргызстанда жашап атып, кыргыз тилине, эне тилибизге, улуттук баш кийимибизге, ак калпакка акарат көрсөтсө, армиядагы балдар кекетсе, баатыр энелерге ушундай мамиле жасаса, мындай болсо, анда дагы бир жолу кайталам. Анда Кыргызстандан чыгып кетсин. Аны эч ким кармаган жок. Үмүт Муканбетова, Тимир Тентиев, Атайын кабарлар KG сайтына.